Урматтуу өкмөт, урматтуу бийликтегилер, Садыр Жапаров, мен силерге кайрылып кетким келет. Азыр биз талаптарды коюп атабыз. 2 талап койдук. Бүгүн эртең бир 3-чү талапты коебуз. Ушул талаптарды аткарыңыздар. Мен сиздерден суранып кетем, себеби Кыргызстан экономикасына бул керек талаптар. Менин кайрылуум жеке Жапаров Садыр Нуркожоевичке болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, шайлоо алдында, шайлоого чейин абдан көп убадалар берилди. Ошол убадалар берип атканда да биз айттык элек, этият болуңуз. Элдин ишеними бул өтө чоң жоопкерчилик деп. Мына ошонун четинен бүгүн көрүп атабыз. Кайсынысы кандай аткарылып атканын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, муфтият боюнча аралашкан эмесмин дедиңиз эле, аралашканыңыз бүгүн далилденип чыгып атат. Муфти, Азырет муфтиюбуз өзү сөз айтып чыкты. Жакында бардыгын ачыктайм деди. Сиздин жаныңызда кеңешчилер, кадрлар тандап берип атканы анык болду. Мына ошондуктан могу эки колумдагы жаңы сиз баштаган демилгелеген конституциялык долбоору турат. Ушуну дагы биздин корконубуз жаныңыздагы командаңыз, кеңешчилериңиз туура эмес кеңеш берип атат. Ушул конституциялык долбоор менен өзүңүз таанышып, окуп, анан элге кайрылып коюңуз. Колуңуздан келсе, колуңуздан келет. Парламент бүгүн сизди гана угат, эч кимди укпайт. Алар элди да теңине албай калган. Парламентке кайрылып айтып коюңуз. Мына бир долбоорду шашпай жазайлы. Мейли 3 ай болсун, мейли 1 жыл болсун. Жаңы парламент келсин, жаңы адамдардын колу менен жазалы деп. Бүгүнкү 6-чакырылыштын парламенттин моралдык укугу жок. Моралдык укугу жок. Венециялык комиссиянын да чечими бар. Азыркы 6-чакырылыш мыйзамдуу да укугу жок деп. Бирок ага карабай, мыйзамдын бардыгын тебелеп баратабыз. Ошондуктан урматтуу Садыр Жапаров мырза, мен сизге айтабыз. Саясий реформаңыздан баш тартыңыз. Эгерде мына бир жок деп кабыл алсаңыз, эгерде жок деп күчкө салып, бийликти кандай алып, кандай келсеңиз ошондой менен реформаны өткөрөм десеңиз, мына аягы жаман бүтөт. Бизди жаман көрбөңүз. Анткени биз сиз үчүн эмес, биз эл үчүн чыгып атабыз. Ал эми Гүлжан айым абдан жакшы маселени көтөрдү. Биз аягына чейин барабыз. Жаман көрөсүңөрбү, камайсыңарбы, сабайсыңарбы, мына үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн, сиз үчүн эмес, мамлекет үчүн биз туруп беребиз. Мен да кайрылып кетким келет. Урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул конституциядан баш тартыңыздар, себеби бул башаламандыкка алып келет. Парламенттин депутаттарына уруксат болсо бир 2 сөз айтып коет элем. Кыска. Урматтуу депутаттар, колуңарда турган бул жөнөкөй документ эмес, бул жөнөкөй кагаз эмес, бул мамлекеттин келечеги жана тагдыры. Бул тарыхый документ. Ушуну карап атканда өтө жооптуу болуңуздар. Эртеңки күнү силер ушул үчүн жооп бересиңер. Ар бир баскан кнопкаңар үчүн, айткан сөзүңөр үчүн, талдаган кебиңер үчүн жооп бересиңер. Ошондуктан бул жооп берүү деген бат эле келет. Эртең шайлоо келет. Шайлоого баарыңар катышасыңар билебиз. Кимдин ким экенин биз билебиз. Кимге жүгүрүп жүргөнүн биз билебиз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, жок дегенде бир жолу элдин эмгегин актап, берген ишенимин актап, төшүңөрдө таңган мандат тактап, мына эрекеден баш тартып коюңуздар. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу достор, бүгүнкү күндө бийлик өздөрү каалагандай баш мыйзамды кабыл алдыруунун үстүндө, ошондой пландын үстүндө кызуу иштеп жатат. Буга чейин президент Садыр Жапаров тымызын көпчүлүк беренелери керек болсо өздөрү түзгөн конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнө дагы белгисиз болгон конституцияны азыр жогорку кеңешке жөнөтүштү. Жана ошондой эле президент өткөндө кайсы бир интервьюсунда 11 апрелде Кыргызстанда жаңы конституция кабыл алынат, анда президенттик башкаруу болот. Жана ошондой эле ошол нерсе конституциянын негизинде жашайбыз жана иштейбиз деп баса белгилеп айтып жатат. Чынында мындай демократиялык өлкөлөрдүн башчылары 11 апрелде референдум болот. Эгерде кыргыз эли ошондо конституцияны кабыл алып берсе, ошол конституциянын негизинде иштейбиз деп айтыш керек. Биз кабыл алабыз жана ошонун негизинде иштейбиз эмес. Эл кабыл алабы, албайбы, ошол чечет. Ошондо референдум болот деп айтылыш керек. Эгерде жөн эле баягы формалдуу түрдө референдум өттү кылып, бирок кабыл алынат деп 100% кепилдик менен айтып атканы бул шек туудурат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, эмне үчүн мен бүгүнкү президенттик башкарууга каршы экенимди айтып кетейин.
себеп дегенде дүйнөлүк практика тарыхта деле жана ошондой эле башка өлкөлөрдүн тажрыйбасында деле алганда ачык коом болгон жерде, ачык ой жүгүртүү болгон жерде өнүгүү болот. Муну Европалык бир катар өлкөлөр, чыгыштагы Жапан, Корея сыяктуу экономикасы дагы, коому дагы бардык жактан төп келишип өнүккөн мамлекеттердин тарыхы, тажрыйбасы далилдеген. Алар бардыгы парламенттик демократиянын негизинде гана бүгүнкүдөй өнүккөн, өскөн мамлекетке айлана алышты. Мурдагы тарыхында болуп көргөн диктатура, империалисттик башкаруу, империалисттик жанагы ойлордун бардыгы жакшылыкка алып келбей турганын билишип, анан парламенттик демократиянын негизинде гана өнүгүү жолуна түшө алды. Демек, биздин келечегибиз дагы парламенттик демократия деп билсек болот. Кайсыл жерде эркин ой жүгүртүү, кайсыл жерде ойлордун жана идеялардын тиреши болгон жерде өнүгүү болот. Жана ошондой эле келечек дагы ошол тарапта экенин биз дүйнөлүк мамлекеттердин тарыхынан жакшы билебиз. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе болсо, биз Кыргызстандын эли баягы көп түшүнбөй жатат. Азыр өткөндөгү шайлоо менен бирге президенттик башкарууга көбүрөөк добуш берилди деп жыйынтык чыгарды. Бирок кыргыз элинин жана ошондой эле шайлоочуларга, карапайым элге ушундай саясатчылар бүгүнкү ошо өздөрүнүн оюн ишке ашырууну көздөп жаткан топ мына парламенттик башкарууну акыркы 10 жылда көрдүк. Парламенттик башкаруудан мына парламенттин чимкирик болот, премьер-министрдин шалтурук болот, жана президент баарын башкарып берет деп өздөрү мындай ушундай көргөзүп атат да. Жок, Кыргызстан эч убакта бир да жолу парламенттик башкаруунун үстүндө жашаган жок. Кыргызстанда жалаң гана президенттик башкаруу болуп келди. Ошонун жыйынтыгы менен президенттер каалаган нерсесин парламенттен өткөрүп, каалагандай саясат жүргүзүп, каалагандай кадр саясатын бардык нерсени президенттер чечип келди. Аны Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун доорунда көрдүк. Бүгүн Садыр Жапаровдун доорунда да көрүп атабыз. Демек, бизде парламентаризм, чыныгы парламентаризм орноду деп айтканга, жана ошондой эле анда жашадык, анын жаман жактары бар экен деп айтканга эч кандай негиз жок. Кыргызстан парламенттик башкарууда жашаш үчүн түп тамыры менен ошол президенттик институтту жоюп, же болбосо аны номиналдуу гана фигура катары калтырып, жана ошондой эле бардык чечимдерди кабыл ала турган ошол өкмөткө бериш керек биринчиден, ошол парламенттик башкаруу десек. Анан шайлоо системасын бизде оңдош керек. Ошол жерден утуп келген саясий күч гана өзү өкмөттү түзөт, жана 5 жыл бою Кыргызстандын келечегин аныктайт деген сыяктуу мындай ой болуш керек да. Мына ошондо гана биз парламентаризмди орноттук деп айта алабыз. Урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, ардактуу менин эгемен өлкөмдүн президенти, мен сизди сунушталып жаткан конституцияны 11 апрелде пландалып жаткан референдумга алып чыгуудан баш тартууңузду өтүнөм. Себеби конституциянын преамбуласында 2010 жылкы конституциядан айырмаланып, эгемен, эркин, демократиялык өлкөнү куруу максаты милдеттендирилет дегендин ордуна өзүнүн тагдырын өзү аныктайт. Чыныгы элдик бийликтин негиздерин бекитүү, ата бабалардын салттарын сактоо, Айкөл Манастын осуятын негизделген мамлекеттүүлүктү сактоо жана бекемдөө эрки, жалпы адамзаттык принциптерди жана баалуулуктарды таануу деген сыяктуу так ченеми жок, так көрсөткүчү жок түшүнүктөр кирип калган. Мындай дал келбестиктер жана карама каршылыктар өлкөбүзгө граждандык кагылышууну жана анархияны алып келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул конституцияда президенттин колуна эбегейсиз зор бийлик берилгени менен президенттин жоопкерчилиги эч бир жерде эскертилбегендигин карапайым элге так жана даана түшүндүрүп коюу демилгечилердин милдети. Коомчулукта сиз Текебаевдин конституциясы деп атап жүргөн баш мыйзамда кемчиликтер жана толуктоолор сөзсүз керек. Бирок бул деген биз жаңы баш мыйзамды жоопкерчиликсиз, шалакылык менен кабыл алганга шылтоо дагы жана себеп дагы эмес.
Биз президенттин 2 мөөнөткө шайланышына дагы, депутаттардын санынын кыскарышына дагы каршы эмеспиз. Бирок бул деген ушул беренелерди баш мыйзамга киргизип коюу менен эле олуттуу реформалар жүрбөсө эч натыйжа чыкпасын сиз бизден жакшы билесиз. Жана өлкөбүздүн дефолтко кептелишине, кризистин сазына батып калышына сиз айтмакчы жетим тоону коргоп жүргөн эр азаматтар эмес, дал ушул конституция себеп болуп калышы мүмкүн. Жана биз түшүнүп турабыз, өлкөбүз дагы бир элдик толкундоолорду жана революцияны көтөрө албайт. Ошондуктан биз сиздин 1 мөөнөтпү же 2 мөөнөтпү президенттик кызматыңызды өтөп, жана таза шайлоо аркылуу кийинки президентке өткөзүп беришиңизди каалайбыз. Бирок сунушталып жаткан баш мыйзам карапайым элге аргасыздан революция кылууга шарт түзөт жана мажбурлайт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сунушталып жаткан баш мыйзам сизге чейинки президенттердикинен дагы оор тагдырды жана мамлекетибизге туңгуюк келечекти тартуулайт. Бардык ажоолорубузду адаштырып келген бир уч кошоматчылар менен бир уч дүжүрлөрдүн тилине кирип чоң жаңылыштык кылып албаңыз. Сунушталып жаткан баш мыйзамды референдумга алып чыгуудан баш тартыңыз. Дагы бир жолу өтүнөм. Бизге кылымдар бою керек болчу, кылымдар бою кызмат кыла турган баш мыйзамды жазууга өзүңүз шарт жана мүмкүнчүлүк түзүп бериңиз.